Менин өкүмүм бияктан көп нерсени түшүнүп баштадым. Сырттан эмес, бияктан. Бүгүнкү түшкү тамагыбыз борщ. Бул жакта гороховый пюре. Бияктын тамагы үйдүкүнө жетпейт. Апам жасаган тамактарды сагындым. Балдарыма жасаган тамактарымды сагындым. Фарида абактын тамагын ичип жатканына 5 жылдай болуп калды. Ал тагдырына баш ийип, колу менен жасаганын мойну менен тартып, мыйзам алдында жоопко тартылган. Анын көөдөнү боштондукка толуп, жабык мекемедеги жашоосу кусалык, жакындарына болгон сагыныч менен өтүүдө. Эркиндиктеги турмушу кинодогудай эсинде калган. Апаларыбызды, туугандарыбызды, балдарыбызды аябай сагындык. Күн сайын аларды эстебей айлабыз жок. Секунд сайын эстейм. Сыртта өткөргөн күндөрүбүз кино лентадай да көзүмөн өтөт. Эркиндикке жетпейт баарыбир. Эркиндикти дегени бул адам өз эркин өзү менен болот. Бир нерсени кылайын десеңиз, ошол нерсеге умтуласыз. Умтулганга шарт бар. Түрмөгө түшкөндө ошо тартип боюнча жашалат. Кудай сактасын, кылмышкер болуп эсептелиштен биринчи орунда аял киши үчүн түрмө болбойт. Аял киши негизи үй бүлөдө, балдардын жанында, күйөөсүнүн жанында, бир тууганы, ата-энелеринин жанында болот. Аял киши камалбасын. Апам байкушты эстесем жүрөгүм ооруйт. Кээ бирде өкүнөм. Өзүм бул жакта болгонум менен оюм балдарымда, апамда, бир туугандарымда, жакындарымда. Оюм бир жумушту кылып атсам деле оюм апама кетип калат. Апам кандай экен, чай иштеп экен, ден соолугу жакшы экен. Тамакка отурганда көзүмө жаш келет. Апам чай иштеп экен. Эмне кылып атты экен? Ден соолугу кандай экен, ден соолугун ойлойм. Апам ооруйт да негизи. Фарида түрмөгө адам өлтүрүү беренеси менен түшкөн. Баласы дагы темир тор артында. Сот эне бала биригип үйесинин көзүн тазалаган деген өкүм чыгарып, абакка кескен. Кылмышка шектүүлөр алгач убактылуу кармоочу жайга, анан тергөө абагына 1 жыл отурат. Соттук териштирүүлөрдөн соң уулу жашы жетелек болгондуктан өспүрүмдөр үчүн жабык мекемеге, апасы аялдар абагына камалган. Колу канга малынган аял, ал күчкө толуп турган курагын өкүттө түрмөдө өткөрүп жатат. Бул мыйзам деген мыйзам да баарбир. Мыйзам деген мыйзам. Ошо кармалбай калам деген ойлор деле болот. Аялдардан сүйлөшүп, көбүнөн угутам. Баарбир мыйзам. Кармалат баарбир, кармалат, соттолот. Ошо соттолуп атканда анан адам өзүнө көп катасын түшүнөт. Баягы темир решетканын ичинде ошо срок алып атканда, ошо өкүм чыгарып атканда көп нерсени түшүнөт ошо жерде. Анан ошо Ивейс деген жер бар, ошол жерге барганда деле көп нерсени түшүнөт. Ошол жер көп нерсени түшүндүрүп коет адамга. Мына биздин жаткан жерибиз 4-апрель. Соттолгон аялдар отряд болуп бөлүнүп, аларга шайланган адам баш көз болот. Лагерь түрүндөгү абакта аялдар жатаканада жашайт. Ар биринин тагдыры ар башка. Бири адам өлтүргөн, экинчиси уурулук кылган, алдамчылык, баңгизат ушул сыяктуу кылмыш менен камалгандар отурат. Фарида күйөөсүн өлтүрүүгө эмне түрткү болгонун, кандай шартта кол салды, окуя кандай башталып, аягы кантип бүттү айтып берүүдөн баш тартты. Бирок күнөөсүн танган жок. Ал күндө эстегим келбейт. Ал күндө эстесем жүрөгүм ооруйт. Кайра артка кайткым келбейт. Кылмыш кылганда баарбир кылмышкер жоопкерчиликке тартылат. Мыйзам баарбир мыйзам да. Айта турган болсом сөз көп. Кыскача айтканда баарбир кылмыш кылган адам баарбир мыйзамдын жанында жооп берет экен. Кандай болсо деле. Кылмышкер болуштан Кудай сактасын. Эң оор нерсе экен аял киши үчүн. Түрмө аял киши эмес, аял киши үчүн эмес экен. Өзү кандай десем экен, азыр ыйлагым келип атат бул суроолоруңузга. Эркиндиктен ажыраган адам эң кандай десем экен, баардык нерсесинен ажырап кеткен адам болуп окшойт. Эркиндикке жетпейт баарбир. Эркиндикке жашаганга эмне жетсин? Бир нерсени кылайын десеңиз, жакшы жумуштарды кылайын десеңиз, ошол нерсе өзүңүздүн колуңузда болот.
аракет кылабыз ошону жакшы жумуштарды жасаганга. Мына жерде да көп ойлонобуз, сыртта болсо мындай кылат элек, сыртта болсо мындай жумуштарды кылат элек деп жакшы пландарыбыз бар болчу да. Кээ бирде ошол нерсеге өкүнөм. Ошо мына жаш өмүрүм ошо түрмөдө өткөнүнө, убакыт бат эле өтүп кеткенине, убакыт учкан куш деп туура айткан экен. Зуулап өтүп атат, артына кайтпайт экен, баары нерсе алдына кетет экен. Адам башына иш түшмөйүн көп нерсени баалай бербейт. Качан гана жаза басып, ката кетирип же кылмышка барганда өкүнөт. Абакта камалгандардын арасында кеч болсо дагы ак менен караны айырмалап кетирген кемчилигин түшүнгөндөрү бар. Азыр бул жерде телевизионкабыз бар. Ошол жерде телевизор көрүп атканда, жаңылыктар көрүп атканда, сырттагы жаңылыктарды көргөндө ыйлайбыз. Жакшы жаңылыктарды көргөндө, биз деле ошол жерлерде жүрбөдүкпү деп ыйлайбыз. Мына жумушта мондай кылганда мондай болбойт эле. Мен ошондо туура эмес кылыптырмын. Ошондо бул жагына басышым керек экенин билбей, бул жагына басып калдым дейт. Бир кыз менен сүйлөшүп калдым жакында. Ал кыз айтып атат, эже дейт, азыр ата-энемдин жанында болсом дейт, ата-энем эмне десе чыйган чызыгынан чыкпайт элем. Ата-энемдин сөзүнө кирбей сыртка чыгып дейт, куругум начар болуп калды. Ошолор менен жүрүп дейт, ошо кылмышка бардым деп атат. Ошо курук жакшы болуш керек экен дейт. Азыр чыксам дейт, буюрса дейт, ата-энемди Меккеге алып барам. Ошо ата-энемди чыйган чызыгынан чыкпайм. Ошо мурунураак ата-энемдин сөзүнө кирбептирмин деген сөздөрүн айтты да, ыйлап өкүнүп кылмышына. Bu tertibi boyunca cevaplı geçki tekşerimi жарыяланат. Внимание по распорядку дня объявляется общая вечерняя проверка. Күн сайын 2 мал текшерүү жүрүп, кызматкерлер камактагы аялдарды түгөлдөп турат. Качып кетпесин деген максатта текшерилет. Кыргызстанда аялдардын бир эле түрмөсү бар. Чүй боорундагы Степное кыштагындагы бул абакта 200дөн ашык аял кармалып, арасында бир нече ирет соттолгондору дагы бар. Мекемеде кийим тигүүчү цех, нан бышыруучу жай, баңгизат менен ичимдикке берилип кеткендерди түз жолго салган борбор иштейт. Түрмөдө жашоо үчүн тартип, эреже бир нукка салынган. Ушу билинбей калып качып кетем деп, жосо башка мамлекетке чыгып кетип, ал жактан дагы депортация болуп келип калгандар бар. Алар менен дагы маектешип, алар менен дагы сүйлөшөбүз. Ал кишилер дагы ушу айтып берет, эмне кылып кылмыш кылганын билинбей калат деп. Биринчи билбестик кылгандары, андан кийин билинип калгандан кийин башка мамлекетке мүмкүн чыгып кетсе кармалбай калабыз дегени. Келип түшкөндөн кийин алар дагы ушуларды айтып берип өкүнөт. Туугандары, балдары, бир туугандары, ата-энеси келип турат. Бу жерде кыска мөөнөттүк, узун мөөнөттүк жолугушуулар бар. Ушул жолугушууларга келип тартиби менен келип жолугуп турушат. Ошол жерде жолукканда ал жерде дагы ата-энеси менен, бир туугандары менен да сүйлөшүү керекеде жүргүзүп калабыз. Ал дагы өзүнчө бир тарбия иретинде. Башка өлкөлөрдө эле абактан чыккан аялдарды реабилитациялоо, кайрадан коомго кошуу маселеси Кыргызстанда да актуалдуу. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын маалыматы боюнча, абакта жаза мөөнөтүн өтөп чыккан аялдардын 30% кайрадан кылмышка барышат. Өлкөдө жыл сайын 2000ден ашык аял кылмышка шектелип кармалып, анын 15%га жакыны сот тарабынан эркинен ажыратылат. Абакта отурган аялдардын көбүн адам өлтүрүү жана алдамчылык боюнча соттолгондор түзөт. Кыргызстанда соттолгон аялдардын 20% адам өлтүрүү же үй бүлөнүн эркек мүчөсүн кокустуктан улам өлтүрүү, 12% башка адамды өлтүрүү же атайлап эмес өлтүрүү боюнча соттолушкан. Бийликтин укуругу узун. Ким кандай кылмыш кылса дагы акыры мыйзам алдында жооп берет, тагыраагы түрмөгө камалат. Эмем өкүнөм. Бияктан көп нерсени түшүнүп баштадым. Сырттан эмес, бияктан.